Бүгүн Ош шаарында коррупцияга каршы күрөшүү ишкердик кеңешинин демилгеси менен тегерек стол өткөрүлдү. Иш чаранын негизги максаты алдыдагы парламенттик шайлоону таза өткөрүү болуп саналат. Жыйынга жергиликтүү бийлик жана саясий партия өкүлдөрүнөн сырткары жарандык активисттер да катышып, үгүт иштеринин жүрүшүндөгү мыйзам бузуулар болуп жатканын айтышты. Бул боюнча кандай иштер жүрүп атат? Мисалы, алар айтат: азыр сатып алсак, билинип калат дагы биздин кандидатурабызды алып коёбуз. Азыр силер мага кишиге мен точно ишенем, силер ишенесиңер. Кеңге шайлап тура бересиңер дагы. Андан кийин биз силерге буруп беребиз деген сунуштар болуп атат. Мен 2-3 айылды көрдүм да ушул боюнча. Сатып алуунун системасы өзгөрдү деп атпайбызбы? Эми бул мындай да, баягы трансформаторун коюп, анан шайлоодо добуш албай калгандай трансформаторун чечип алып кеткен кишилерди да көргөнбүз да, талапкерлерди. Жергиликтүү бийлик, саясий партиялар колдорунда бар ресурсту колдонуу маселеси баштала турган болсо, мыйзамдын негизинде аларга чара көрүлө турганын айтып, көз жаздымда калбай турганын убада кылды. Ушул саясий партиялардан мен бүгүнкү ушул тегерек столдун жүрүшүндө сурандым. Саясий партиялар дагы өзүнүн жоопкерчилигин караш керек. Себеп дегенде саясий партиялар ошол айрыкча мына мектеп жашына чейинки мектеп курагындагы балдарды, мектеп окуучуларын өздөрүнүн саясий үгүттөө иштерине катыштырып атат да. Аны ошол саясий партиянын төрагасы жолугушууга барган. Ошол талапкерлер көрүп эле турат, ал мектеп жашындагы бала экен. Ошону өздөрү дагы биздин мыйзам боюнча бул бизге ылайык келбейт. Биз бирөөнүн тагдырына балта чаап албайлы. Кой ушул жерден токтотолу дагы окуучулардын бардыгын кетиргиле. Желек кармап турганыңарды, нан туз көтөрүп алдыбыздан баягы кыргыз көйнөкүй тосуп чыккандардын эч кандай кереги жок. Биз мыйзам чегинде ушул үгүт ишин жүргүзөлү дагы жолугушуубузду өткөрөлү деген ар бир партиянын лидеринин жүрөгүндө нерсе болуш керек. Ички иштер министрлиги өлкөдө үгүт иштери башталгандан бери шайлоо эрежесин бузган 158 факты катталганын билдирди. Ал эми Ош облусунун аймагында жалпысынан шайлоо мыйзамын бузган 48 маалымат кылмыштардын жана жооруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Анын ичинен 6 факты боюнча кылмыш иши козголгон. Ал эми 14 иш боюнча жоорук иши козголгон. Жоорук ишинен бүгүнкү күндө 2 иш соттук кароого кетип, бирөөсү Арабандан, бирөөсү Өзгөндөн азыркы кезде сот карап жатат. 87 прим 1 менен бул административдик ресурс деп. Ал эми кылмыштардан козголгон кылмыш иштер боюнча бүгүнкү күндө Алай районунда козголгон кылмыш иш 192 берене менен подкуп соттук кароого даярдалып жатат. Жыйындын жүрүшүндө саясий партия талапкерлери добуш сатып албоо боюнча меморандумга, ал эми мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары ортосунда админ ресурсту иштетпөөгө жана катышпоо боюнча 2 меморандумга келишим түзүлдү. Добуш сатып алуу албетте биз байкап көрө турган болсок, көбүнчөсү ошо саясий оюнда катышып жүргөн тараптардын ичинде. Бул саясий партиялар жана кандидаттар. Ошол себептен бүгүнкү биринчи меморандум ошо саясий партия жана кандидаттардын ичинде ошол добуш сатып албоо процессин токтотуу, сөз берүү. Ушу Ош областында бүгүн болуп аткан тегерек столдун негизги мындай айтканда резолюция жагы именно кол коюп аткан нерсеси ушул нерсеге барбоо. Экинчи эмне себептен мамлекеттик жана жергиликтүү өзүнчө башка органдардын ортосунда болгон меморандум. Себеби буга чейинки болгон мамлекеттик кысымдар, мамлекеттик болгон саясий өзүнүн платформасынын чындыгында бир айтып коюп, бирок кылып аткарбаган нерсесин алдын ала тески калыш үчүн биз меморандумга кол койдуруп атабыз, чтобы эртең дагы ошол нерсе кайталбаганга. Ички иштер министрлиги айрым аймактарда административдик ресурс колдонуу фактылары аныкталып, териштирилип жатканын белгилеген. Милиция социалдык тармактарды медиага мониторинг кылып жатканын да кошумчалаган. Ички иштер министрлиги кырдаалды туруксуздаштырууга жол берилбестигин жана тартип бузгандарга мыйзам чегинде чара көрүлөрүн да эскертүүдө. Айжамал Түгөлбай кызы, Алтымышжан Темир уулу, ТМЖ жаңылыктары.